Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Маанайларыңар дайыма ачык болсун. Мен силерге окуучунун мектепте өзүн кантип алып жүрүү эрежелери менен тааныштырып кетейин. Ал эрежелерди дайыма окуу мезгилинде сакташыбыз керек. Коңгуроо кагылары менен окуучулар өз ордуна келип, сабакка тиешелүү нерселерди даярдоосу керек. Коңгуроо кагылары менен окуучулар өз ордуна келип, сабакка тиешелүү нерселерди даярдоосу керек. Мугалим класска киргенде окуучулар саламдашуу үчүн ордунан турушу керек. Партанын үстүндө ашыкча эч нерсе болбошу керек. Китептер жана дептерлер мугалимдин уруксаты менен ачык турушу керек. Сабак учурунда окуучулар түз отуруп, ашыкча сүйлөбөй, башка иштери менен алек болбошу керек. Дайыма кол көтөрүп жооп берүү керек. Окуучу сабакта мугалимдин бардык талаптарын аткарышка милдеттүү. Эгерде окуучу сабак учурунда эшикке чыккысы келсе, мугалимден жооп сурашы керек. Танаписте класста кезек кайтаруучу гана калып, классты салкындатып, классты иретке келтирет. Танаписте сабактан уруксаат суранбаш үчүн дааратканага баруу керек. Ал жерден тыккан болуп, колун милдеттүү түрдө жууш керек. Бардык окуучулар мектеп буюмдарын сактоого милдеттүү. Өз буюмдарына этияттык менен мамиле кылуусу зарыл. Мектеп ичинде танапис убагында окуучу өзүн тынч, тартиптүү алып жүрүүгө милдеттүү. Коридордо, тепкичтерде мугалим же башка улуу адамдын алдынан чыкпоо. Эгерде керек болсо уруксат суроо керек. Сылык болуу, улуу адамдар жана балдар менен саламдашуу. Мектепке кирүү жана чыгууда башкаларды түртпөө. Алдыга улууларды жана кыздарды кое берүү. Улууларга, жолдошторуна жардам берүү. Жардам суроону гана күтпөстөн, тегерендегилерге көңүл буруп кароо. Тыкан, жыйнактуу болуу милдети. Бетик колун тазалыгын сактоо. Чаат жасалгасын кийиминин, бут кийиминин тазалыгына көңүл буруу керек. Адеп башы саламдашуу. Ошон үчүн дайыма бири-бириңер менен саламдашкыла. Сабак учурунда түз, тынч отуруу керек. Танапис мезгилинде эч качан жоро жолдошторуңар менен урушпагыла. Бири-бириңерди түртпөгүлө. Бул жаман адат. Өзүбүздү дайыма жакшы алып жүрүүбүз керек. Ынтымактуу болушубуз керек. Танапис мезгилинде класстын ичиндеги парталарга, терезелерге жана шкафтарга, жабдууларга чыгууга тыюу салынат. Электр жана техникалык коопсуздук эрежелерди дайыма сактоо керек. Мектептин эмеректерине аяр мамиле кылгыла. Танапис учурунда төмөндөгүлөргө тыюу салынат. Ызы-чуу болуп, башкалардын эс алуусуна тоскоол болууга, мектеп коридорунда жана тепкичтеринде чуркоого, бири-бирин түртүшүүгө, кандайдыр бир көйгөйлү чечүү үчүн физикалык күч колдонууга жана орой, уят сөздөрдү айтууга тыюу салынат. Мектепке кирүү жана чыгууда башкаларды түртпөө, алдыга улууларды жана кыздарды кое берүү керек. Танапис мезгилинде класстагы бири-бириңердин буюмдарыңарга, бири-бириңердин нерселериңерге уруксатсыз
тийбөө керек. Дайыма класс кароосуз калбаш керек. Ичинде көзөмөлдөөчү болуш керек. Сабак жүрүп жаткан учурда бири-бирибизге жаман кылыктарды көрсөтпөшүбүз керек. Коомдук жайларда өзүбүздү тартиптүү алып жүрүүбүз керек. Чыгууга танапис болгон мезгилде биринчилерден болуп чуркап чыкпаш керек. Дайыма мугалимдин айтканын аткарып, күндөлүккө тапшырмаларды убагында жазыш керек. Мектеп бул силердин экинчи үйүңөр. Ал эми мугалим болсо экинчи ата-энеңер. Ошон үчүн дайыма мугалимдин айтканын аткаргыла. Ал эми үйдө болсо ата-энеңерди уккула. Эч качан мектепке керектүү окуу куралдарын үйүңөрдө унутуп калбагыла. Дайыма кечинде бир сыйра карап, камдагыла. Жүрүм-турум эрежелерин дайыма тынымсыз сактагыла. Мектепте бири-бириңер менен ынтымактуу болгула. Эң биринчи, коомдук жайларда, мектептерде, көчөлөрдө тартипти сактагыла. Дайыма сабак учурунда тынч олтургула. Ар кандай нерселерге көңүл бурбагыла. Мугалимдин гана айтканын уккула. Сабак учурунда бир гана сабакты, мугалим өтүп жаткан теманы гана ойлогула. Бири-бириңер менен чачташып, урушпагыла. Дайыма тартипти сактагыла. Партаны дайыма таза сактагыла. Партага сызбагыла. Мектептин эмеректерин бузбагыла. Кыздар менен да ынтымактуу болгула. Эч качан бири-бириңерди кемсинтпегиле. Көпчүлүктүн алдында өзүңөрдү туура, түз, адептүү алып жүрүүңөр керек. Жогоруда айтылган эрежелерди бүт сактасаңар, анда силер адептүү балдарсыңар жана жоопкерчиликтүү окуучуларсыңар. Дайыма мектептен чыкканда бири-бириңер менен коштошууну унутпагыла. Таштандыларды атайын салынуучу урнолорго таштагыла.